Президент милдетин аткаруучу Садыр Жапаров декабрь айынын башында ыйгарым укуктарын тапшырып берип, президенттик шайлоого катыша турганын Кочкор районунун Мантыш айылына барган иш сапарында билдирди. 10 январда шайлоо болот. Президенттик шайлоо болот. Мен декабрдын башында тапшырып берип, бүгүнкү кызматымды. Мен мындай катардагы адам катары барып туруп катышам. Өтсөм, анда сиз айткандай ажоо болом. Өтпөсөм, анда сиздердин араңыздарда жөнөкөй эле жаранбойдон калам. Президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаровдун билдирүүсү талкууга жем таштады. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Садыр Жапаров президенттик шайлоого кетсе, өлкөдө укуктук туңгуюк жаралышы мүмкүн экенин Вести KG сайтына билдирген. Конституцияда жана мыйзамда жазылбаган иш-аракеттер менен бийлик бизди туңгуюк абалга такай алып келүүдө. 28 октябрда ыйгарым укуктар аяктаган жогорку кеңеш кантип баш тарткан спикерди шайлай алат. Бул мыйзамдуу туюк. Президент бул биздин жагдайга туура келбеген, эркелеткен сөз. Алар башаламандык жана анархия кырдаалын жаратат. Ал эми юрист Кайрат Осмоналиев мыйзам боюнча президенттин милдетин аткаруу жогорку кеңештин төрагасына жүктөөлөрүн эске салды. Конституцияда эгер президент кеткенде анын милдетин аткаруучу спикер болуш керек. Спикер аткарбаса, анда премьер-министр аткаруучу болот да. Андан кийин так жазылбаптыр да. Ошондуктан ИО президенттин аткаруучу аны азыр ар кандай ой пикирлер болуп атат. Мисалы ошол эле биринчи вице-премьер-министрден. Бирок биринчи вице-премьер-министр ал премьер-министрдин ошол милдетин аткаруучу болсо, бул туура болот, мыйзамыбызда делет. Президенттин ошол милдетин аткаруучу боюнча мындай укугу деле жазылбаптыр. Ошондуктан мен ойлойм, ошол механизм, жазылган механизмде, ошол негизинде балким ошол эле спикер макул мен аткарайын десе, эмне үчүн ушундай бир президент катары ошол болушу мүмкүн да. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү 15 ноябрда бүтөт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Абджапар Бекматов билдирди. Анын айтымында азырынча эч кимден президенттик шайлоого катышуу боюнча арыз келип түшө элек. Документтерди кабыл алуу мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөтү бул шайлоону дайындалган күндөн баштап ошол 15 ноябрга чейин жүргүзүлүш керек. Андан бүгүнкү күнгө бир дагы саясий партия же болбосо жарандар өзүн өзү көрсөтүү боюнча кайрылган жок. Бул арада Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүгө кете турган чыгымдардын сметасын бекитти. Ага ылайык Кыргызстанда өлкө башчыны шайлоого 549 миллион 161 миң сом сарпталары маалым болду. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармоону театралдашкан шоу деп мүнөздөдү. Мындай пикирин ал 27 октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында айтты. Өзүңүздөр мына көрдүңүздөр, баягы күнү массалык маалымат каражаттарына чыккан жана таможня бажы кызматынын жаңы жетекчиси белгилүү Крим авторитет менен тойлоп аткандагы сүрөтү чыкты. Буга кандай баа берсе болот? Коррупция менен күрөшүп атабыз, криминалитет менен күрөшүп атабыз деп өткөрүлгөн иш-чаралардын баары эле театрдаштырылган шоуга айланып калды. Мисалы, мына коррупция багытында Райым Матраимов жөнүндө тегерегиде абдан көп сөз болду эле. Бул азаттык жүргүзгөн 700 миллион доллардын чыгарылып кетиши, эл аралык жана жүк ташуудагы болгон ар кандай иштер, товар алып келүү, соода тармагындагы көмүскө схемалар жөнүндө. Мына убагында финансылык полициядагы, финансылык чалгындоо кызматыдагы башка күч структураларынын баардыгы бул иштерге Райым Матраимовдун эч кандай тиешеси жок, анын күнөөсү жок деп жарыялап келишкен. Мына жакында эле көрдүңөр, Райым Матраимовду кармап алып келишип, бир нече саат сурак кылып туруп, анан кийин чыгарышты. Ошондо да жарыялашты.
Ошондой эле Дүйшөбаев, Кримтөбөл, Камчы Көлбаев бүгүн же эртең абактан бошотулушу ыктымал экендигин кошумчалады. Ал эми УКМК Дүйшөбаевдин айткандары чындыкка дал келбесин жана эч кандай негиз жок экендигин белгилеп, жемкорлук жана криминалга каршы күрөшүү күчөтүлөрүн белгиледи. Эске салсак, экс-президент Сооронбай Жээнбеков отставкага кетип жатып 15 октябрда Дүйшөбаевди Коопсуздук кеңешинин катчылыгына дайындаган. 27 октябрда президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешинин катчылыгына Кеңешбек Дүйшөбаевдин ордуна Рыскелди Мусаевди дайындады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан социалдык фонддун жана мамлекеттик салык кызматынын кызмат адамдары качкан коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу Каржы полициясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда анын кесепетинен мамлекеттик бюджетке 9 миллиард сомдон ашык зыян келтирилген. Кызмат адамдары жабык акционердик ком менен мыйзамсыз байланыш түзүп, мамлекеттик бюджетке кошумча салык жана кепилдик төлөмдөрү түшпөй калган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 319 менен катталды. Тергөө уланууда. Айрым булактардын маалыматы боюнча сөз Кумтөр Голд компаниясы тууралуу болуп жатат. Бишкек шаарынын мэринин креслосун талашуу дагы деле уланууда. Бүгүн 27 октябрда мэриянын алдында Балбак Түлөбаевдин мэр болушуна нааразы болгон тарап митингге чогулушту. Алардын алдына чыккан Балбак Түлөбаев сөз сүйлөп, эл каршы болсо кызматта бир да мүнөт турбай тургандыгын айтты. Мен айтып атам, мен убактылуумун деп атам. Баарыңар келгиле. Андан кийин каалаганыңарды койгула. Балдарга айтып атам, жаштарга мисалы мына Жамалбекке, Аскатка, Төрөханга деле айттым. Келгиле десем макул болбойт деп барбайбыз дейт. Мен айттым, койгула келгиле чогуу иштейли деп атам. Мен алардан суранып атам дагы бир телевидениеде. Жамалбек, Төрөхан, Аскат, Адил, моякта жүргөн балдар келгиле чогуу иштейли. Жумуш берем. Чогуу иштейли, шаарда өнүктүрөлү, көрсүн өзлөрүн. Анан кээ бир кишилер бар, шаарда кээ бир проблемалар бар. Чогуу чечели. Мына застройщиктерди айттым, эртеңден баштап усиленно торпедировать этели жумуштарыбызды. Кызыл китептерди алалы. Бул 4-чү көйгөй болуп кирсин, эми бул поэтапно көйгөйлөр кете берет. Основном азыр кышка даярданыш керек. Пандемия азыр динамдык стационарларда, базардагы баалар. Балбак Түлөбаевдин мэр болуп бул жакта иштегенге моралдык укугу жок деген активист Асхат Осмонов буга чейин мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Нариман Түлеевке да каршы пикирин билдирген болчу. Ошондой эле ал мэриядагы азыркы кызмат орундар түп тамыры менен алмашышы керектигин билдирип, иллюстрацияны талап кылаарын билдирди. Эми келип айтып атабыз, Балбак Сарылыкович, бул жерде эл ушинтип чогулуп, ушундай консенсуска келип, сиздин кандидатураңызды кабыл албай, өкмөттөн бекитип келгениңизге дагы кабыл албай, анткени бул муниципальный жер. Бул өкмөттүн мекемеси эмес, бул элдин чындыгы, элдин толук кандуу өкмөттүк эмес. Эске салсак, Балбак Түлөбаев буга чейин өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматын аркалап келген. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 27 октябрдагы маалыматына караганда кечээден бери бул илдеттен 2 адам каза болду. Алардын экөө тең Бишкекте. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1136 адамга жетти. Соңку бир сутка ичинде вирустагы 568 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Баткен, Жалал Абад облустарында. Оору жуккандардын жалпы саны ошентип 56738 кишиге жетти. Бир күндө 380 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 3398 адам жатат. Дагы 3454 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3597ге жетти. Алардын 3290 айыгып чыкты. Бүгүнкү күндө бул оору 9 дарыгерден табылды. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков өкмөттүн аппаратына өлкөдөгү кинотеатрлардын ишин жандантуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө кат жөнөттү. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, кинотеатрлар 2020-жылдын 17 мартынан ушул күнгө чейин жабык турду. 7 айдан бери бул тармак ири финансылык жоготууларга келген. Кинотеатрлар имараттарды карап туруу, коопсуздук, коммуналдык кызматтар, насыялар, карантиндик мезгил үчүн жарым-жартылай эмгек акыларын төлөө үчүн ири төлөмдөрдү жүргүзүп келүүдө. Узак мөөнөткө ижарага алынган кинотеатрлардын иши эң татаал бойдон калууда деп айтылат маалыматта. Апрель айынан бери кинотеатрлардын 1000ге жакын кызматкерине экономикалык ишмердүүлүккө тыюу салынгандыгына байланыштуу эмгек акы төлөнгөн эмес. Ошондой эле республикалык бюджеттин киреше бөлүгү болгон тасмаларды ижарага алуу жана аны сатуудан акча чогултуу боюнча келишимдик милдеттемелер бар. Бул жагдайды эске алып, өлкөдөгү кинотеатрларды ачуу сунушталды.